Assalamu алейкум. Ысык көлдө байкасаңыздар, кийинки мезгилдерде бир топ катуу шамалдар болду. Катуу албуу толкундар болду. Жергиликтүү жөнөкөй адамдардын бир сөзүн, пикирин угуп калдым да. Ысык көл өзү таза болсо, касиеттүү болсо, эс алуучулар аябай көп, ар жактан келет, ар кандай ниет менен келет. Четинде ким эмне кылып атат бир жараткан билет. Ошону көл көтөрө албай атат окшойт, кабыл албай атат окшойт деген сыяктуу пикирлерди айтканын угуп, бир алдын абдан ыраазы болдум. Анан албетте мындай сөздөрдү угуп, мындай материалисттик ой жүрүткөн инсандар айтат да. Эми адамдардын баскан турганы, жүргөн ою, ниети менен көлдүн табияттагы кылган функциясына эмне байланышы бар деп. Чын-чынына келгенде бир акылмандарда калган сөз бар. Амалга жараша адам болот, адамга жараша алам болот деп. Көл жөн толкубайт, цунами жөн болбойт, жер жөн титиребейт, кургакчылык жөн болбойт, сел жөн жүрбөйт, көчкү жөн жүрбөйт. Адам пейилине бардыгы байланышкан. Чындап эле көлүбүз тунук, көлүбүз таза. Бабаларыбыз да чөбүлмөк тургай, ошол жерде кочушуна суу сузуп алып, 7 кадам аркага барып бетин жууган деген дагы сөздөр бар да. Ошончолук таза тутушкан. Эми азыр малды деле апарып салып атабыз, четинде кык. Өткөндө салып жүргөндө байкадым. Четине барып алып арак ичип аткандар бар, ыплас сөздөрдү сүйлөп аткандар бар. Эми күн түн кандай мамилелер болуп атат, кимдер барып атат, тазалык канчалык сакталууда, ыплас мамилелер жок деп эч ким кепилдик бере албайт. Ошого жараша көлдүн дагы акыбалы аз көзгө көрүнүп атат. Чындап көлгө жакшы ниет менен баралычы. Таза көлгө таза мамиле кылалы. Ал жерде таза сөздөр болсун, таза алакалар болсун, адал тамак ичилсин. Анан көлгө көрүнгөн нерсени ыргытып, көлдүн ичинде көрүнгөндөй мамиле жасай бербей, бир чоң жоопкерчилик, руханий жоопкерчилик, ыйман, адеп жоопкерчилиги менен мамиле кылсак, ошондо биз аманаттын акысын берген болобуз. Көл Кыргызстандыкы. Буга эң биринчи кезекте биз сый-урмат менен мамиле кылышыбыз керек.